Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү акын Жолон Мамытовдун ырларында адам жаратылыш тууралуу баяндар көбүрөөк учурайт. Анын бири суунун өмүрү деп аталган репортаж ыр саттары. Комсомолдон жол каталып, ушул жазда чыктым жолго. Сүлгү дептер, калем ушту, салып алган портфель колдо. Як 40 менен ошту көздөй учуп кеттим саат 10-до. Аркайган тоо калды солдо, кокойгон шаар калды оңдо. Жерден 7 чакырымча бийиктедик бир заматта. Арсак тиштүү сансыз аска, тизилишкен катар сапка. Бир тарабы жап-жашыл төр, бир жагында мөңгү жатса. Ак калпактуу ушул тоолор чыгышты экен канча жашка. Чубалжыган аркан окшоп, тээ төмөндө агат нарын. Токтогулдун көлү жатат, толо электей али жарым. Көрдүк анан кесчилердин кара көлдөй сулуу шаарын. Баратабыз тиктеп коюп, токой түздүн баарын. Самолеттон саякатта убакытты бербей бошко. Көрп сай менен шамалды сай, зор нарынды бууган тосмо. Баарын көрүп келатабыз, тракторлар жүрөт кошто. 50 мүнөт деген кезде келип кондук байыр кошко. Көк деңизде кемеге окшоп жатат ана Сулайман тоо. Алып өңдөнүп бир карасаң, ак буладай булайган тоо. Аяк жагы кермеленип, арабанга уланган тоо. Төбөсүндө кызыл желек, тагдырына кубанган тоо. Тизгинделген аргымактай троллейбус суулдап барат, ызы чуулуу шаарды аралап. Ак толкунду ак буура агат, суу жээгинде булуулонгон чайханалар мага жагат. Убактым кенен болсо, отурмакмын ата канат. Автовокзал, кыжы кыйма, туш багытка каттаган эл. Ким өзгөнгө, ким ноокатка. 2 орун бар. Эй, бери кел. Сан автобус, түмөн такси. Өткүндөн соң келеткан сел. Күндүн табы күчтүү мында, дарак башын термебей жел. Алаңгыча автобуста маалы келип жөнөп калды. Суу сактагыч курулушу Папан жакка багыт алды. Узун мурун көрүндү ана, учар айлы артта калды. Маектешүү максатында жанымдагы тиктейим чалды. Борбор жактан келатыпсың, балам, анда не жаңылык? Биздер карып баратабыз, эл жаңырып, жер жаңырып. Собол салган аксакалдын колу чолок, бети тырык. Элин жоодон коргоп турал, кирген кезде душман кырып. Папан деген биздин айыл, көл болуптур бир заманда. Азыркыдай гүлдөп турган ош калаасы жок дейт анда. Бир тамчы суу болбогон соң, жашоо кайда, ээн сайда. Көлгө коюп түгөн чекен, ак буурадай азоо дайыра. Көл суусунан буруу үчүн эл журт түздөн барып эчен. Колу буту жууруптур дейт, коң тура албай тоону бекем. Суу жок болсо ачарчылык, калк башында кыйын кезең. Кайрымдуу бир дөө бар экен, бул аймакты кылган экен. Басып келип кетменчендөө, азыр тосмо турган жайга. 10 жолу чаап ыргытканда, Сулайман тоо болгон пайда. Суу шаркырап ылдый агат, төлөйкөн ош турган сайга. Дөө кокустан тайып кетет, өзү чапкан терең анга. Деди да чал бир тынымга, терезени тиктеди ойлоо. Мен шашыла сурап ийдим, ата, анан эмне болду? Дөөгө удаа кулаган зоо сындырыптыр балбан колду. Ашыкпагын ар жагына, ак ниет алыптар болот жолду. Ыкшып азга жөтөлдү да, аңгемесин улады чал. Биздин тоодо али күнчө ошол дөөнүн издери бар. 15 жылы эл дан ташып, сыркоо дөөөнү баккан алар. Жаратынан айыкканы алып,
дүйнө кезип кеткен анан. Деген кезде жете келдик тоо коюнуна, гүлдүү сайма. Күчөп турган курулуштун убак экен ушулайда. Туш тарапта машиналар, техникалар чоң же майда. Балбан билек жумушчулар олтуруптур түшкү чайда. Пузин байке бизди баштап алып кирди туннелдерге. Андан ары көтөрүлдүк платина турган жерге. Айланада жумуш кайнайт, түшкөн баары кара терге. Таң калган сыйт мындак элге, олокон тоо аппак селде. Көрдүңөрбү тик асканы, төбөсүнөн учкан кыргый, анын жармы жардырылып, сууну бөгөп көчкөн ылдый. Могул турган дөңдөр эми орун козгоп, топтой ыргыйт. Күчөп мында жатты жумуш, машиналар каттап кымкуут. Сиз Шаршеке Элчибаев уккансызбы чолок дөөнү? Айтып берсем күлүп калды, таң калтырып жомок жөнү. Бошко кетчү суу топтолуп, толгон кезде Папан көлү. Түбөлүккө жашыл болот 10.000 гектар жердин өңү. Бул сөздөрдү коштогондой күркүрөдү ак буура суу. Өрөөң көздөй чамынганда жел жетпеген ак кула суу. Ак буура эмес, эгин жемиш. Ак шайы суу, ак була суу. Сан кылымдын күүсүн черткен сан жыргалуу жакшына суу. Аскаларга чыгуучулар кеч киргенде тоодон түштү. Култаевдин бригадасы зоонун жармын таш бүттү. Довгунчулар, Володиндер, Гуламовдор, алыптар күчтүү. Багынбаска чарасы жок, тоо жаныбар кантип түттү. Элим гүлдөп өсө берет, тынчтык күндүн шарпасында. Зор курулуш бүттү мына. Кулун арт белдин аркасында. Аны курган берендердин апелине таркасында. Папан көлүн пайда кылган Кыргызстан картасында. 1977-1980 жылдар. Сиздер белгилүү акын Жолон Мамыдовдун Суунун өмүрү аталышындагы ыр менен жазылган репортажын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.